Аскерден качкан 22 жаштагы жигит 80 жаштагы байбичеге үйлөнүп алган. Украинада 22 жаштагы Александр аттуу жигит аскер комиссариатына 80 жаштагы аялы бар экендигин айтып, тийиштүү нике күбөлүгүн алып келген. Бул тууралуу Вести.ру жазып чыкты. Маалыматка караганда, жигиттин ата-энеси өздөрүнүн тууганы болгон 80 жаштагы байбичеге баш коштурушкан. Муну атайын уулун аскерден өтөөгө жибербөө үчүн ушундай кадамга барышкан. 25 октябрда аскерге чакыртуу алган Александр чукул аранын ичинде байбичеге үйлөнгөнгө үлгүрүп, 31 октябрь күнү аскер комиссариатына экөөнүн үйлөнгөндүгүн тастыктаган нике күбөлүгүн алып барган. Ал эми жергиликтүү аскер комиссариатынын өкүлдөрү аталган никенин жалган экендигин далилдөө үчүн сотко кайрылган. Учурда сот жигиттин тагдырын чечүү менен убара. 80 жаштагы Зинаида аттуу байбиче көп жылдардан бери өзүнүн үйүндө жалгыз турат. Абышкасы мындан 10 жыл мурун каза болгон. Карып калгандыктан коңшулары карлашып турат. Ал эми 22 жаштагы Александр физика-математика лицейин аяктаган. Өткөн жылдан тарта соода тармагында иштеп келет. Соңку жылдары Украинада аскерден качкан жигиттер түрдүү амалдарды ойлоп таап, аскер комиссариатына кайрылган учурлар көп катталууда.